Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы теманын ысымы Аттила кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү карайтогон тема Аттиланын Германияга жана Галлияга жасалган аскер жүрүштөрү. 450-жылы күзүндө Аттила биринчи хан, улуу хан, ага хан, кыскача каган. Аттила ошондо бардыгынан мындай ошол мезгилдеги мындай күчтүү, баардыгынан кыйын мамлекетте күн каганатты башкарып жатат. Анан жаш ант славянин, ант славянин деп айтсак болот. Бүгүнкү мына чыгыш славяндардын Орус, Украина, Белоруссиянын анттар бабалары, ошолордун бабалары аты ысымы Паскребыш. Ошо киши кызмы иш кылып жүрөт. Тамгас Танабашев. Тамгас Танабашев деген эми бүгүнкү айтсак болот. Жана Бажыкананын жетекчиси. Бажыкана накта байыркы кыргыз кыпчак тилинде Тамгас Тана. Стана деген жер тамга отогон. Анткени чек арадан өткөндө тамга койчу малдарга эме төлөнгөн деп. Жана салык төлөнгөн деп мага тамга коюп койчу. Кулактарына же бир жеринде жана ысыткан темир менен. Ошо Тамгас Танабашы Паскребыш эмеден келет. Элчилерди жетектеген Константинополдон келет. Анын кечинде бүт жана баарын жана эме өзүнүн иш боюнча баарын докладын бергенден кийин Аттилага калып калат, мен сөзүм бар деп. Анан Аттилага бир кичинекей бир кутуча берет. Ал кутуча, кичинекей кутучада айтса кат бар экен. Кичинекей мындай медальон бар экен. Медальон күмүш пластинка, үстүндө алтын менен жазылган жаш аялдын сүрөтү бар экен. Анан бир шакек берет, кичинекей шакек, аялдын шакегин берет. Ошо кутучада экен ичинде. Анан чач, бир узун кезилген чач, ак чач, кичинекей мындай. Бул эмне деп Аттила сураса айтат, бул чыгыш урумундан мен кечинде эме бүткөн, кетип баратканда, чыгып баратканда мага бир кул берип, акырын кул чуркап кетип, акырын колума берди. Бул деген сизге Аттила берип коюңуз деп, биздин бир канышабыз берип атат. Эмне каныша? Унакыды. Окусам мындай аякта мындай жазылып турат. Аттила, сен бул дүйнөдө баарынан мыкты, баарынан кыйын, баарынан күчтүү адамсың, эркексиң, хансың. Сенден башка кыйын киши жок. Мен болсо сени сүйүп калдым. Мен өзүм атым Галла Плацидия, мен ханзада Ганория, Валентиниан үчүнчүнүн бир тууган карындашымын. Валентиниан үчүнчү деген ал тетиги батыш урумдун ханы, карындашымын. Ушу өзүмдүн эрким менен, өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн оюм менен, өзүмдүн каалоом менен ушу катты сага жазып атам. Мени аял кылып ал, мен сага тием. Сүйлөш Валентиниан менен мени алып кет. Мен сени сүйөм, сага аял болом деп ошону кат келет. Анан сурайт, Орестти чакырат. Орест деген эл төмөн башы, эме жанагы латин эмеден келген. Ала Аттилада жумуш кылып, иш кылып жүрөт. Батыш урумдан келген. Орест, сен уктуңбу да ушундай эме? Кандай ал? Жашы 26-27-де. Абдан чүрүктөй болгон сулуу аял дейт, сулуу кыз дейт, сулуу кыз дейт. Бирок мен билгеним боюнча ал жанагы ушундай мурун агасына Валентинианга айтканда, ушундай мен Аттила тием десе, аны бияка жиберип коюптур, бияка жанагы өзүнүн бөлөсүнө. Тиги хан мунун бөлөсү экен, жанагы Валентиниандын бөлөсү экен. Бул жерде чыгыш урумдагы хан эме Феодосия ошол жака жиберип коюптур. Мына ушул жерде бул мындай айтса болот, камакта эмес, эми мындай катуу көзөмөлдө ошол жерде жашап атат. Тарбияга жибериптир аны.
тарбияга жибериптир. Анан алкатта дагы жазылып турат. Мен энчим бүтүн Галлия. Галлия деген бүгүнкү Франция. Мен энчим бүтүн Галлия дейт. Ошол гонория, ошо катында жазат. Күз, ноябрь айларбы. Ана Атила чогултат эмелерин, жардамчыларын. Эмне кылабыз? Жардамчылары келет. Айбарс, Валамир, Гостун жана башкалары келет. Арест, эмне кылабыз десе, Айбарс таекеси, ошондо ал гундардын улуу камы, улуу шаманы, улуу камы ал айтат, элчи жиберели. Анан бир 20-30 киши элчи жиберет. Жана бай жана белектер менен, байлуу белектер менен элчи жиберет Валентинянга. Аякта мындай кат жазат Атила. Салам, урматтуу Валентинян. Сен болсоң Валентинян, тетиги румилердин, латиндердин, галдардын, галларамандардын, вескоттордун императорусуң. Мен болсо Атилла, бул дүйнөдө талалык гундардын, тогулук аландардын, жана токойлук оскоттордун, токойлук славяндардын ханымын. Мен сага бул кат жазып атканым, мен накта маалымат алдым. Сен бир тууган карындашың, Юста Гратла Гонория, мага ашык болуп калыптыр. Эми ашык деген сөз, мына кыргыз тилинде бул байыркы гун сөзү. Гун сөзү. Ашык деген сөз гундарды, ырларды ырдаганда бирөө жанагы героикалык баатыр ырдачы, бирөө сүйүү ырларды ырдачы. Сүйүү ырларды ырдаган киши ашык дечи. Ашык. Мен ашык болуп калгам деген сөз, мен жана сүйүү ырларды ырдап калдым деген сөз. Анан ушу Юста Гратла Гонория мага тием деп мага ашык болуптур. Мен да макулмун. Ошон үчүн ушул жиберген элчини сен макул болсоң, куда топ катары эсепте. Макул болбосоң, анда ойлон, кандай натыйжа чыгат. Аягында сен макул болбогондугуң кандай натыйжа чыгат. Анда ойлонуп көр. Анткени сен макул болсоң, бул дүйнөдө экөөбүз тууган болсок, эч ким бизге теңине албайт бул дүйнөдө. Эч кайсы мамлекет, кайсы эл бизге теңине албайт. Ошону ойлонуп көр. Сен макул болсоң, мен ошо Далмация деген жерди, жана 50 жыл мурун биз аны басып албадык беле, Далмация деген жерди. Ал бүгүн жанагы эменин тегереги, эмеге жакын, Кара деңизге жакын, Адриатикалык деңизге жакын чоң жерлер, бүгүн аякта Черногория, Сербия, ошолор сыяктуу. Далмацияны мен сага кайтарып берем. Белек катары кайтарып берем сага ошол жерди. Мен билем, жанагы кимдин энчиси Галлия. Галлияны сен мага бересиң. Анткени ал жанагы Юста Гратанын энчиси. Ошону давай биз сүйлөшөлү деп элчи жиберет. 3 айдан кийин элчилер кайра келет. Анда мындай кат алып келет. Бизде Батыш Румда андай жок. Биз ханзадаларды, кыз ханзадаларды бойгот эткен кыз ханзадаларды биз күйөөгө бербейбиз. Алар өмүр бою күйөөгө тийбей калат. Весталка болуп, Веста деген эме бар, кудайыбыз бар. Жана ошо жаш кыздардын кудайы, күйөөгө тийбегендердин кудайы ошо Весталка болуп, ошол жерде сыйынып, ошол жерде калып калат, ошол жерде жашайт. Биз аларды күйөөгө бербейбиз. Ошол күйөөгө бербеген үчүн эч кандай анын энчиси да жок. Сен таарынба, бирок экөөбүз жакшы мамиледе калалы, шериктеш мамиледе калалы деп кат жиберет Валентинян. Ал ошондо Атиланын кыжыры кайнат. Жини келет, ай, аны айтат жана Айбарска, Ареске. Ай, ойлонуп көргүлөчү. Өзүнүн энеси Галла Плацидия анын атасына тийгенде өзү ханзада болчу. Өзү тиги эмеден келди. Чыгыш урумунан келди. Энчи алып келген ошону. Энчиси эме болчу, Испания болчу энчиси. Сицилия болчу энчиси. Энчи менен келген бияга. Испанияга тиешеси жок бул жерге. Испания Константинопольго тиешеси бар болчу. Ошону энчи кылып алып келди. Кандай?
Аларга эметкенде, аларга мындай алып көргөндө ханзадалар үйгө тиет экен, чап келет экен. Мага келгенде эч кандай укук жок экен да. Бесталка болот экен да. Эмес жок экен, жооп. Мен согуш ачам дейт. Өзүм бар күч менен алам дейт. Өзүм эмемде, өзүм колоктумду күч менен алам дейт, согуш ачам дейт. Анан күч менен алам деп, анан кышында, январларда жарыя кылат. Давай чогулгула. Bir aydan keyin чогулгула. Эмеге барабыз. Румга барабыз. Румга барганда да биринчи жерибизди өтүп кетебиз. Жана Германия аркылуу Франция, Галлияны өтүп кетебиз, көрөбүз жерибизди. Анан барып, жана Ганорияны бошотобуз. Ал менин колуктум. 200.000 киши чогултат Атилла. Ошо анткени тиги чыгыш урумга чогултканда 8 менен чогултчу 80.000 киши. Аякта чыгыш урум кичирээк. Анын аскери да азыраак. Бул жерде чоң, абдан чоң мамлекет, батыш урум. Анын бул жерде аскери да көп. Анан ошон үчүн 200.000 киши чогултат. 20 түмен, 8 Накта Гун түмени, калгандары Герман түмени, славяндар түмени. Герман, славяндарда Гундун жана түзүлүшү боюнча ошондой бөлүнгөн. Алар да түмөнгө бөлүнгөн. Атилла ошолор ошондой бөлүп койгон. Алардын түмөндөрү, анын аландардын түмөндөрү ошо менен 200.000 киши 20 түмен чогултат. Мартта аскер жүрүшкө чыгышат. Анан Европанын ортосунда тоо бар, Алп деген тоо бар. Алп деген тоо бул да байыркы гун тили. Алп деген сөз бул чоң кайып. Алпы чоң жана Европанын ортосунда ээлейт. Анан Алпыдан 4 суу агат. Бирөө эме жанагы түндүк деңизге, калгандары мына Атлантикалык деңизге, океанга агат. 4 суу, 4 дарыя. Мына ылдыйкысы ал Рейн. Рейн Франция менен Германиянын ортосунда, ошо Галлия менен ошондо Германиянын жерлеринин ортосунда акчы Рейн. Ылдыйкысы. Өйдөрөөк кичине. Маас деген суусу бар. Маас. Андан өйдөрөөк Сена. Андан өйдө Луара. 4 суу агат Алпыдан. 4 суу агат. 4 дарыя. Анан жана өзүнүн аскерлерин ошо 200.000 кишини 4 кошунга бөлөт. 50.000 кишиден. Bir кошунда 2 Гун түмени, 1 Славян түмени, 1 Герман түмени. 4 кошунга бөлөт. 50.000 киши. 4 суунун жээги менен кетип атат. 4 дарыяны менен. Ылдыйкы дарыя Рейн, ал жерде 2 Гун түмени, 1 Герман, 1 Славян түмени. Аны башкарат өзү Атилла, анын жанында Германдын королу Валамир жанында жүрөт. Андан өйдөрөөк Маастын жээгинде 2 Гун түмени Кыпчак Берики башкарат. Мына жерде. Жана Славян Ант Светата анын жардамчысы. 3-чү Сенан жээктери менен кетет. Мына жерде Сенан жээктери менен Париждин жаны менен кетет. 2 Гун түмени аны баарын башкарат Сабыр Коркут. Анан 1 Славян, 1 Герман түмени аларды башкарат Онегижи деген славян башкарат. Түштүктө Луаран жээктери менен 2 Гун түмени, бир ошо Гун түмөндөрдү кыргыз Төлөк башкарат, 1 Алан түмени, 1 Славян түмени. Анын жардамчысы, Төлөктүн жардамчысы Аландын ханы Каракончар. Ошентип 4 кошун, 4 суунун жээктери менен Алпыдан түшүп, ылдыйкы тала жакка кетет. Кеткенде жанагындай эле түмөндөр бар. Анткени шаарлар көп аякта. Bir 40 шаардай бар, аякта 40 шаардай бар. Бул жерде мына Галлияда шаарлар көп. 2 техникалык түмөнү, аларды жерде аскер жумуш кылат, аскер иш кылат германдар, оскоттор жана славяндар. 2 техникалык түмөндөр. Анан ошо кеткенде
жанагы эреже менен багынып берсе, кишилерди тийбейт. Багынбаса алат, басып алат шаарды, анан кишилерин да бүт кулчулукка, кулдукка сатып жиберет. Ошондой шаарларды мына азыр айтып берейин кандай шаарларды басып алышты гундар. Могунтиак бүгүнкү Майнц, Германияда, түштүк Германияда, Майнц. Колония Агриппина бүгүнкү Кöln, батыш Германияда. Августа Триверов бүгүнкү Трир, батыш Германияда. Бонна бүгүнкү Бон, түштүк Германияда. Адуатука бүгүнкү Льеж, Бельгияда. Лютеция бүгүнкү Париж, Францияда. Дуростор бүгүнкү Реймс, Францияда. Генап бүгүнкү Орлеан, түштүк Францияда. Ошону 40 шаарды басып алат, 40 шаарды. Римдин императору Валентиниан Аэцчиди чакырат. Флавий Аэцчи деген чыгаан немеси бар да, колбашы. Ал чыгаан колбашысы каарманы эмеде Испанияда, бүгүнкү Испанияда эме губернатор болуп жүрөт. Анаяктан чакырат, указ чыгарат. Ушундан баштап сен аскер Рим императору, империянын аскер консулусуң деп. Аскер консул деген аскер министри. Анан кандай болсо аскер чогулт, Атиланы токтот деп. Анан биринчи Аэци Орлеанга келет. Орлеанда жанагы Вестготтор жайгашкан. Вестготтор бир мезгилде бир 15-20 жыл мурун, 15 жыл мурун бул жерге Аэци менен Атила келишкен. Буларды багындырган жана Вестготторду. Анан бирок жана орто жолдон эме токтоттуруп, жанагы император токтоттуруп, аягына чейин согуш чыкпай калган. Атила кайра олжа алып айрга тарткан. Тигиле Теодорих өзүнүн кичинекей автономный мамлекетке сактап калган. Анан ошо Аэци келет, ошо Теодорихке. Ошондой Теодорих Атила келет, 220 түмөн менен сен жардам бербесең сени да кырат, сени да өлтүрөт. Десе аны шылдыңдайт. Теодорих, кандай болуп калды? 15 жыл бурун келбедиңер беле Атила экөөңөр мени жеңебиз, талкалайбыз деп. Мени канча жамандык кылдыңар? Менин 5000 жоокерлеримди эмеге алып кеткенсиңер, кулчулукка сатып жибергенсиңер. Анын кылдыңбы? Эми сен келип алып азыр мага чакырып атасың, согушка Атилага барбайм дейт. Өзүңө согуш кыла дейт. Ана тиги Аэци кетпей ошонун үйүнө, ошонун вилласына жатып алат. 3 күн сурайт, жалынат, болбойт, кел. Антпесе тиги 3 күндөн кийин аны жибейт, макул болот тиги Теодорих. Анткени Теодорихте 60 000 аскери бар. Андан тышкары дагы 20 000 жана сарматтардын аскери бар. Теодорихке баш ийет. Анткени сарматтар кошулуп, баягы Баламбер 100 жыл мурун Баламберден качкан сарматтар. 80 000 аскери бар. Ошон үчүн Аэци кетпей жатат. Анын макулдугун алып, анан бүт эме жиберет, чабарман жиберет эмелерге. Аскер чогулткан, аскерди жанагы түндүк компания деген жер бар. Жер ошондо аты компания, түндүк компанияга келип чогулгула. Жана Шомон деген суунун жээгине чогулгула деп жиберет. Чабармандар кетет Англияга. Анда Британия болчу. Чабармандар кетет түндүк Африкага, Марокко. Бул Римдин жерлери болчу. Германиянын ылдый жагына, бул жерде да Римдин эмелери бар, жанагы аскерлери бар. Чабармандар кетет Сицилияга. Ошентип армияларын чогултат. Армия римдиктердин уставы боюнча армия 30 000 киши, 5 легион армия чогултат. 451-жылы Британиядан, анда Англия деген ат жок болчу. Британия болчу. Англиялар келдик болчу жака. Анан эки армия, бирөө мына түндүк Африкадан, бирөө Испаниядан, эки армия келет Римдин өзүнөн. Ошо менен Аэци 330 000 киши түндүк Галлияга, компания деген жерге чогултат. Алар ошол жерде жана эме түзүп, ордо түзүп, жайгашып, ошол жерде күтүп атышат. Качан согушту баштайбыз деп. Атила аны билип, ошонун жанында эле ошол жака да өзүнүн аскерлерин чогултат. Атила 20 түмөнү 200 000 кишиси бар болчу. Андан тышкары Атилага кошулду 30 000 жергиликтүү кельттер. Кошулду дагы 20 000 латифундиялардан качкан кулдар кошулду. Майда
уралар кошулду, Атилла ошол жерде жүргөндөр кошулду. Ошонун Атилла 250-260 миң киши ошол жерден чогултту. Атиллада 330 миң аскер айытсы чогултту. 250-260 миң аскер Атилла чогултту. Бирок күчтөр бара-бар. Эмчүн дегенде бара-бар. Анткени 330 миң аскерден жана римдиктерден 70 миң эле атчан. Бул жерде 260 миңден 180 миң атчан. Бир атчан эки жөө жүргөн эмеге жоокерге бара-бар. Анткени жөө жүргөн жоокер калканын көтөрөт, найзасын көтөрөт, кылычын көтөрөт, жаасын көтөрөт, баарын өзү көтөрүп жүрөт. Ошентип 6-сентябрда 451 жылы ошол жерде жана Шаман деген жерде, Каталаун талаасы деген жерде ошол жерде эки чоң аскер чогулат. Дүйнөдө мындай ушуга чейин чогулган эмес. Бир жерде 1,5 миллион аскер, кичинекей эле жерде 5 чарчы километрде чогулат. Эртеси күнү 7-сентябрда Каталаун салгылашуу башталат. Каталаун салгылашуу жөнүндө мен эмки жолу айтып берем. Ден соолукта болуңуз. Жолукканга чейин.